Алыстан көріп отқан біздің мекендештерге, жана жақыннан көріп отқан біздің көршілер айта кетейін. Сіздер Машина Кейч каналын көріп жатасыздар. Бүгін 13 сентябрь 2020 жыл, апта күнгө жекшемби. Біз Ош шаарындағы Жапалак автоунаа базарындабыз. Мына байкаганыңыздардай мен Портер катар жакта турамын. Азыр ушул жактан мүмкүн болчу сиздерге көбүрөөк маалымат алган аракет жасайм ушу Портер унаалары жөнүндө. Кыргызстанда жүргөн, свежий келгендерди, Портер 1, Портер 2лерди бардыгын тарткан аракет жасайм. Ушул видеолорубузду класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Андай эмесе, кайсыдан баштай берели? Кетип калдыбы? Кетип калды, бир Портер бар эле. Арзан айтып атты эле. Сатылып кетти окшойт. Так. Портер 1ден баштайын анда. Нарашка бар. 1996 жылы чыгарылган, объему 2.5. Баасы, айтылыш баасы 350 миң сом деп атат. Мен айтылыш гана баасын айтып атам, кеми болот. Мынакей бортунун ичи. Портер 1. Кабинанын үстүндө багажниги бар, нарашка бар. Эки миң экинчи жылы чыгарылган, эсинин байланыш номери 777 101 297. Мына бортунун ичи. Моторун майын алмаштырыш керек деп атат, эси. Салонун ичи спальный менен пробеги 134 миң километрди көрсөтүп атат. Баасы 480 миң деп атасы? Кеми бар дейт. Портер 1, нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар. 1998 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номерлерин жетише албай калсаңар паузага басып, шашылбай, жакшы терип алсаңыздар болот. Эгер ушул унага кызыксаңыздар. 420 миң сом баасы. Айтылыш баасы. Пробеги 432 миң 934 километр көрсөтүп атат. Аз бул жакта Портер 1 дубль кабинанда суранып калса, атайын келип тартып коюңузчу деп. Нарашка бар. $500 миң сом деп атат, айтылыш баасы. 2002 жылы чыгарылган, эсин байланыш номерлери. Алейкум ассалам. Машина ачык, азыр көрсөтөйүн салонундагы. Так, айдоочу жакта отуруштары, чыртылган, көчүлгөн жерлери бар экен. Пробеги 219 миң километр көрсөтүп атат. Арканкы орундугун көрсөтөйүн эми. Бул жакта кожалары жакшы, бүтүн. Багажы бар. Бунун астында мына багажниги дагы бар экен. Жакшы. Багылыштыбы же эмиле келдиңиз? Багылышты. Канча кылышты? 480. 480 кишине кошотса берет экен сонда, болду. Портер 2 123 CRJ. Мына маалымат кагазында толук жазылган, баасынан бери ушундай өзү баасында толук жазып койсо аябай жакшы болмок эле. Бул бардыгына эле жакшы, сатып ала турган болочок адамдарга деле, немелерге деле, бизге деле, блогерлерге чекеден тартып бере бермей келек. Бирок көбүнчөсү 80-90% бааларын жазышпайт маалымат кагазында. Пробег 105 миң мынакей көрүнүп атса керек. 375 километр көрсөтүп атат. Айдоочу жактагы отуруштары жакшы эле, кичине эле көчүккөн жери бар экен. Бул таза кожа эмес.
эко кожалардан болуп калат. Баасын айта кеттик, 570 миң сом. Кеми бар, а? Машина барды, накадуу? Кыла турган жерлер жок, а? Болду. Портер 1, нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар. 1998 жылы чыгарылган. Объему 2.5. Басы 380 миң сом деп атат. Да бир дубль кабина, портер 1, нарашка бар. Бир 1997 жылы чыгарылган, объем 2.5, эсим байланыш номери 553 00 05 49. Басы 370 миң, а? 370 миң айтылыш кана басы. Кеми да болот. Аны өзүңүздөр телефон чалып сурап алыңыздар, эсимен байланышып. Портер 1, нарашка бар. Кабинанын үстүндө да мындай багажниги бар. 1999 жылы чыгарылган, объему 2.5. Басы 450 миң сом деп атат. Телефон номер жокко? Мыналар да, рас эле. Болду. Өзү мындай айнегинде атайын цифралар менен жармаштырып коюптур. Портер 1, нарашка бар. Кабинанын үстүндө багажниги бар. 2002 жылы чыгарылган, объему 2.6, эсим байланыш номери 703 35 13 80. Мына салону. Пробег канчаны көрсөтүп атат? 281 миң. 281 миң километр. Барды накаду, машина? Жакшы. Басы 400 канча эле? 450 миң сом. Kia Bongo 3. Кореядан. 2007. Объем 2.5. Телефон номерлери. Нарашка жок экен, а? Жок экен, аппарат, простой аппарат койганбыз. Простой аппарат коюлган деп атат. Карнивалдыкы? Баасын канча дедиңиз эле? Кайталап коюңуз. 550 миң сом. Пробеги канча көрсөтүп атат? Пробег 219 миң. 219 километр. Капталынан көрүнүшү. Азыркы жогоруда көрсөтүлгөн портерлер бул баягы жогорудагы негиз дарбазадан кирип туруп эң жогоруга карай жүргөнүңүздө могунда такалганда ашканалар башталат. Ашканалардан сол жака жүрсөңүздөр ошол портерлерди катарлар дагы бар. Ошол жактан да ушундай азы көрсөтүлгөн портерлер тапсаңыздар болот. Эми бул жак болсо портерлердин негизги катарлары ушул жактан дагы азыр маалымат алып билип кетебиз. Портер 2 126 CRDI. Портер 2 дагы. Портер 1 дагы. 2009 жылы чыгарылган, объему 2.5, баасы 570 миң сом. Нарашка жок экен. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин канал аркылуу дагы унаңыздарды сатсаңыздар болот. Биздин да каналдан көптөгөн уналарды сатып алып атышат дагы. Аябай эффектүүлүү болуп атат. Ал үчүн эгер сиздер жандуу кылып тарттырганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар болсо, убактыңыздар Ошко кел, Ош шаарына кел. Мен өзүм тартып берем. Эгер алыстыкта жана убактыңыздар жок болсо, анда да жолдору бар. Бизге фото, видео тартып, WhatsApp номерибизге жөнөтсөңүздөр, биз монтаждап чыгарып беребиз. Биздин WhatsApp номер 701 118 118.
Porter 2 интеркулер. Мынаки нарашка бар. Алдында мынандай декоративный защитный дуга бар. Маалымат кагазын көрсөтөйүн. 2007 жылы чыгарылган, объемы 2.6. Баасы 500 000 сом деп атат. Мүмкүнчүлүк бар болгондо бортунда көрсөткөнгө аракет жасайм. Портер 1, нарашка бар. Эки миң үчүнчү жылы чыгарылган, баасында жазып койгон 520 000 сом. Эсин байланыш номери 554 28 28 96. Портер 1, нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар. 2000 жылы чыгарылган, объему 2.6. Баасы 420 000 сом деп атат. Портер 1, нарашка бар. 1999 жылы чыгарылган, баасы 400 000 сом. Капталынан да көрсөтөлү. Портер 1 кичине өзгөчөлүк бар. Мына байкаганыңыздардай самосвал гидроподъемникте. 2003 жылы чыгарылган, объему 2.5. Эсинин байланыш номери. Бул баягы шагыл, кум, ак ташыгандарга аябай ыңгайлуу. Нарашка барбы же жокпу, ушундай эле турушу? Нарашка болбойт, О, тура айтасыз. Пробег канчаны көрсөтүп калды? 999 көп бермеген, 99 000 берген. Ошондо. 100 000ге жетпептир да. Так, оригиналбы пробеги ушун? Өзүңүз эле айдап жүргөн машинабы? Мен карантинден кийин айдадым. Турган машина. Карантинден кийин айдаган турган эле автоунаа экен. Баасы 700 000 сом деп атат. Портер 1, нарашка бар. 2002 жылы чыгарылган. Айтылыш баасы 450 000 сом. Свежий келген Портер 2 133 CRDI. Так, салонун көрсөткөнчө эсинен өз эки маалымат алып көрөлү. Так, жылы канча эми? 2015. Канча болду келгенине? 1 ай 20 күнчө болуптур, Так, баасын канча деп аттыңар эле? 680 000 сом. Жакшы эле. Телефон номер кандай? 94 менен 994 бу. 54 менен 554 93 71 11. Жакшы. Портер 2 бул дагы 2020 майда келген экен. 133 CRDI. Нарашка коюлган. Эки миң 17 жылы чыгарылган, коробка механика. Байланыш номерин бирөөсүн айта кетейин: 552 27 91 41. Мына кондиционерди жандырып, салкында отурат ээси. Так, пробегин айтканча, баасын дагы айтылап коюң, унутуп калдык. 138 534 километр экен, Баасы канча эле? 700 000 айтылыш баасы. Болду. Портер 2. Мынакей биздин көрүүчүлөрүбүз тынбай көрөбүз деп атат. Жакшы сөздөрүн айтып, биздин каналыбыздын. Рахмат, ушундай көрүүчүлөрүбүз көп болсун. Жаңылапчымы? Болду аке, көрүп туруңуз жакшы. Эсин байланыш номери 555 84 92 04. 133 CRDI.
Келгенине канча болду? Kelgenine 2 cuma oldu da. 2 yıl juma эле болуп тур мына. Жаңы эле келген мына. Пробеги 134 000 километр. Кандай кичине полировкаладыңар дайым ба келгенден кийин? А так краска жок, а? Жеген жок. Мынакей. Ошо. Кондиционерлер иштейт деп атат. Ооба 133төр 6 ступкалуу болушат. Коробкасы. Bunun bası kança oldu atat emi? 680 000 kemi var. Nomeri daha var ki buna. Жаңы эле Porter desеңиздер, мынакей 2019-жылы чыгарылган Porter. Так, телефон номерин жакшы көрүнбөй атат. Мында кагазын жогоруга тартайлык. Мынакей байланыш номери 133 CRDI. Өзү свежий перегондордун көпчүлүгү мен байкашымча 80-90% бул 133 CRDI'лар келип баштады. Бирок жакшы. Porter экилердин эң сапаттуу жакшы чыгарылганы ушул 133төр болот. Отуруштары да кичине өзгөртүлгөн, мына сүрөттөрү жана мындай рефлённый болуп кичине коозураак болуп чыгып баштаган. Мультироль бул жагында мындай штатный өзүнүн монитору экен, заводской. Климат контроль электронный жана бул жакта USB, iPod, AUX выходдары дагы бар. Антизанос дагы өчүрүп жандыруусу бар экен баскычы. Баасы канча болуп атат эле бунун? 1 миллион сом, а? Porter 2, свежий перегон. Кореядан келгенде 1 ай болуп тур. 133 CRDI. 2016-жылы чыгарылган, мынакей маалымат кагазын көрсөтүп кетип атам. Толук жазылган экен, баягы навороттору, унаалы жөнүндө негизги маалыматтар. Номерин кайталап коеюн, мен 553 75 77 71. Басы канча эле? 700 000 сом деп атат. Мына бул жак бортундагы таптаза экен. Айдоочу жакта отургуч мына байкаганыңыздардай заводдогу баягы тигилген эле жиптеринде жыртылган, оюлган жерлери жок. Мультироль, коробка автомат, бул да өзгөчөлүгү. Автомат коробканы алгандар ушуга көңүл буруп коюңуздар. 700 000 сом айтылыш баасы.